Mına korrupsiya masalesi boyunca. Özüңүздөр жакшы билесиздер. Кайсыл кызматка келбесин мамлекетте. Кызматка келген адам байыган, кызматка келген адам жакшы жашаган, кызматта жүргөн адамдын бардыгы тууган уругу жакшы жашап келген. А кызматта жоктор жок болгон. Ошон үчүн баары кызматка барганга умтулган. Эптеп ушул акча берип, башка берип кызматка кириш керек болгон. А кызматка киргенден кийин алар ошо баягы эле коррупцияны улантышкан. Коррупция жөнөкөй адамдардын арасында жок. Жалаң мамлекеттик кызматта иштегендердин, жалаң ошо бийликти, байлыкты кармап тургандар арасында коррупция бар. Ошо менен күрөшүүнүн негизинде бүгүнкү күндө кайсыл бир деңгээлде биз коррупцияны азайтууга жетиштик. Бирок аягына чыга элекпиз. Аягына чыга албай атабыз. Өтө көп экен булар. Өтө көп экен. Бу күнү түнү иштеп атабыз, бирок аягына чыга албай атабыз. Но бирок чыгарабыз. Азыркы күндө мамлекет кызмат иштегендер дагы жанагы башка мамлекетке жанагы налог төлөбөстөн өзүнү гана ойлоп байып гана кетип аткандардын бардыгы бир аз ойлонуп калышты. Жок, мамлекетке налог төлөш керек экен, мамлекеттен урдабаш керек экен, мамлекетке зыян келтирбеш керек экен деп ойлонуп калышты. Бирок аягына чейин чыга элекпиз. Муну аягына чыгарабыз.